Анда Кудай буйруса Ош көчөсүн баштап атабыз. Ош көчөсүнүн Райымбек көчөсүнөн Касымбек көчөсүнө чейинки реконструкциялоо иштери башталды. Бүгүнкү күндө мына азыр бул Касымбек көчөсү. Мына айлампа, Манас айлампасы. Ушул жерден баштадык. Учурда жумушту алып кетебиз да бул Райымбек көчөсүнө чейин келет. Райымбек көчөсүндөгү мына айлампа жолго чейинки 3 километрден ашабыз. жалпы жолдун узундугу 100 км 166 метр. Жалпы жолдун кеңдиги 24 метр. Жолдун эки тарабында тротуар каралган, жөө жүргүндөр үчүн. Жолдун эки тарабында ошондой эле жашылдандыруу зонасы бар, 1 метрден 2 метр. Ирригациялык лотоктор калган, көп маркасы. Ушул жумушту баштадык, көрсөтүп кетсем. 4 полоса. 4 келүү жол. Тротуар болуш керек да. Ар бир эки тарабында. Анан жашылдандыруу. Жашылдандыруу лотоктор жасалып. Ушулай жол түшөт. Эми бул жолду курганыбыз өтө маанилүү. Анткени бул дайыма автотурмуш бул жакта пайда болдук да, бул жакта дагы, бул жагында да. Тилеке Батыр менен келип туруп, түз эле аэропортко чыга турган болуп жол ачылат да. Азыр Ош шаарынын тургундары күтүп аткан жол ушул. Биринчи кезекте биз азыр эң маанилүүлөрүнөн четинен баштай беришибиз керек. Техникалар бар, каражат бар, бардыгы жетиштүү. Ошо жолубузду бүтүрүп алсак, бул эң маанилүү иштерибиздин бири ушул болот. Орусиянын Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жана Кыргызстандан Москва шаарына жүк ташуу кызматы, үй тирчилик буюмдары, шаймандар жүктүн кандай гана түрү болбосун, каалаган өлчөмдө, арзан баада, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беришет. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Жалал Абадка, Ошко келип Баткенге да жөнөтүлөт.